Назарыңыздарда 7 каналдын сайтка саякат программасы. Студияда Азамат Жээнбеков, саламатсыздарбы? Көрсөтүүнү баштап жатып эскерте кетсем, мында кеткен материалдар ар түркүн интернет сайттарынан алынган. УКМК Шадиев менен жакын тууганынын мүлкүн камакка алганын жар салды. Кеп бир нече батир менен турак үй жана 12 компаниядагы үлүш тууралуу болууда. Апрель айынын соңунда башкы прокуратура жогорку кеңештин депутаты мурунку биринчи вице-премьер Аскарбек Шадиевке карата кылмыш жаза кодексинин кызматынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Депутаттын өзү чет өлкөгө дарылануу үчүн чыгып кеткени маалым. Жакында эле УКМК Шадиев менен жакын тууганынын мүлкүн камакка алганын жар салды. Кеп бир нече батир жана турак үй жана 12 компаниядагы үлүш тууралуу болууда. Спутник Кыргызстан депутаты менен жакын тууганы экөөнүн киреши тууралуу декларациясына көз чаптырып көрдү. 2015 жылдын жыйынтыгы менен Шадиев 99,4 миң сом тапканын, 420 чарчы метрлик үйгө ээ экенин жана 2 компанияда 50% үлүшү бар экенин билдирген. Анын жакын тууганы 6,2 миллион сом киреше таап, 2 имаратка, 4 ачык акционердик коомго, Toyota Land Cruiser унаасына ээлик кылары көрсөтүлгөн. Жакын тууганы 5,6 миллион сом киреше көрсө, анын 146 миңи негизги жумушунан, ал эми калган каражат ижара акысы менен ишкерликтен көргөн пайда эле. Анын атына мурункудай эле унаа менен 2 имарат катталса, компаниялар жок калган. Тууганы 2016 жылы 1,7 миллион сом короткону белгилүү болду. Саясатта 10% деген каймана ысымга ээ болуп келген экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев жергиликтүү ММКлардын бирине маек берип, сөз арасында парламентке келген депутаттардын көпчүлүгү бизнестен келген балдар. Алар иштерин ар кандай жолдор менен бүтүрүп көнгөн. Базардан келгендер баарын өзүндөй ойлой берет экен деп айтыптыр. Күтүүсүздөн парламентте бөйрөк тушка ургандай эле болуптур. Жантөрө мырза жыландын куйругун басып алган жокпу? Андай сөз айтарда ойлонушу керек эле. Эми буга биздин парламент эмне деп жооп берер экен? Кытайлык ТБА компаниясынын эсебинен 5,5 миллион доллар каражатка курулуп жаткан Бишкек ТЭЦ-индеги буу казандарга сууну тазалап берүүчү химиялык цехтин курулушун мамлекеттик экотех инспекция токтотту. Буга химиялык цехти куруу боюнча мамлекеттик курулуш агенттигинин курулуш иштерине уруксат кагаздары, курулуштун долбоору жоктугу себеп болгон. Албетте, экотех инспекциясынын башчысы Канат Муратбеков ал ишемдиктерди көрүп билген үчүн курулушту токтоттурса керек. Болбосо зарыл болгон цехтин курулушун өзүм билемдик кылып токтотпойт эле. Же акчанын жыты келген жерде оюн жүрүп жатабы? Эске сала кетсек, быйыл кыштагы ТЭЦ-те болгон аварияга ушул химиялык цехтин курулбай калганы негизги себепчи катары айтылган болчу. Мурда коомчулукка маалым болгондой, УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын өкүлдөрү тарабынан Чалбаев 200 миң доллар пара алган жеринен кармалып, прокуратура органдарын гана эмес, бүтүндөй укук коргоо органдарынын жаңы рекордун орнотуп отурат. Албетте, 5 миллион доллар алып, Батукаевди бошоткон 6-7 кабаттагыларды эске албаганда, Чалбаевке чейинки рекордта башкы прокуратура тармагына таандык болуп, тергөө башкармалыгынын начальниги Кылычбек Арпачиев деген акчаны көргөндө кареги чанагынан чыга түшкөн азамат 100 миң доллар алган жеринен кармалып, үй мүлкү конфискацияланып, 14 жыл күндүн бетин көрбөсүн деген өкүм менен зынданга ташталган болчу. 100 миң доллар менен кармалып, 14 жылга зынданга салынган Кылычбек Арпачиев экс-депутат Карганбек Самаковдун жер сатуу менен алектенген жеке ишкер уулу Алтынбектин жардамы менен сагызган суктугунан дегендей жогорудагыдай тагдырга кабылган болчу. Чалбаевдин колго түшүрүлүшү да Самаковторго байланыштуу ири өлчөмдөгү жер соодасынан улам болгондугу талашсыз. Жогорудагы прокурорлор каргашасынын дагы бир окшош жери. Чалбаевдин да Арпачиев сыяктуу эле Карганбек Самаковго карата козголгон кылмыш ишин тергөөгө катыштыгы болгон. Номер 1 тергөө зынданында жатышкан ата-бала Самаковтордун коррупцияга каршы күрөшкө прокуратураны тазалоого олуттуу салым кошуп жатышкандыгына ыраазы болбой койбойсун. 2015 жылы башына мүшкүл иш түшкөндөрдү коркутуп, 2 миң доллар алган кезде кармалган Аламүдүн районунун прокурору Кубанычбек Мамакеев үй мүлкүн конфискациялоо жолу менен 12 жылга кесилген. Чалбаевдин алган парасы Мамакеевдикинен 100 эсе көп болгондуктан, ага карата жаза өлчөмү кандай болот деген суроо туулбай койбойт экен. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын начальнигине Мелис Турганбаевдин талапкерлиги каралып атканы маалымдалды. Бул боюнча Мекеде макул болгонбу, Айтор Бишкекте милициянын кадыры түшүп кетти. Иштеп берейин деген пикирин айтканы распы? Сыягы эски кол башчы келип калса таң калбай эле койсоңор болот. Ушул күндөрү катуу чуркап атса, күлкү да келээрлик.
Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгондон тартып сырттан карыз алуу менен жашап келе жатат. Акыркы 8 жылда мамлекеттин тышкы карызы мурдагы көп жылдык карыздан 2 эселеп көбөйдү. Себеби жол куруу багытында Кытайдан алынган каражаттар уурдалып, максатсыз жумшалды. Ушул жылдын август айынан тарта мамлекеттин карызын төлөп баштоо мөөнөтү келди. Аталган убакытта 300 миллион доллар алгачкы төлөмүн беришибиз керек. Мамлекет казынасында андай каражат жок. Себеби мамлекетти талап, өз чөнтөгүн толтуруп тоноп келген ууру коррупционер чиновниктерден дагы деле арыла элекпиз. The Times of Central Asia басылмасы Кыргызстандын тышкы карызы тууралуу макала жарыялады. Талдоочу Мария Левина 2023 жылга чейин Кыргызстан 320 миллион доллар карызынан кутулушу керек деген. Жалпы карыз көлөмү 4,45 миллиард доллардан ашып, өлкөнүн ички дүң өнүмүнүн 58%-на барабар болгонун баяндайт. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров айткандай, акыркы 5 жылда Кыргызстандын чет элдик карызындагы Кытайдын үлүшү 2%дан 44%га өсүп, 1,7 миллиард долларга жетти. Анын 1,5 миллиардын Кытайдын Эксим банкына төлөшү керек. Эксим банк Кыргызстандын карызын кечип койбойт. Тескерисинче, бардык талаштуу жагдайлар Гонконгдогу соттор менен Кытайдын мыйзамына ылайык чечилет. Парламент мүчөлөрү бул шарттарды өкмөттүн катасы катары баалоодо. Буга чейин Орусия Кыргызстандын 240 миллион долларлык карызын кечкен. Бирок Кытай бийлигинен да мындай жоомарттыкты күтүү туура эмес. Маселен, Тажикстан карызын кайтара албай, көмүр, алтын кендерин иштетүү укугун Кытайга берүүдө. Учурунда Тажикстан Бейжиңден 20 жылдык мөөнөт менен карызды олчойто алган Борбор Азиядагы алгачкы өлкө эле. Эки өлкөнүн эксперттери карыздын айынан көз карандысыздыкка көлөкө түшөрүн эскертишүүдө деген пикирде Мария Левина. Жапалак унаа базары Ош шаардык мэриясынын балансында турат. Убагында ар бир унаа үчүн төлөм 70 сом болгон. Бирок ага карабай айына унаа базар 1 миллион 200 миң сомго чейин киреше мэриянын казынасына төккөн. 2015 жылы 16 октябрда Ош шаардык мэриясы унаа базардын ижара төлөмүн көбөйтүүнү макулдашып, Айтмамат Кадырбаев вице-мэр Аскаровдун атынан шаардык кеңештин депутаттарына ижара төлөмүн 100 сом өлчөмүнө бекитип берүү сунушун жаздырат. Шаардык кеңештин депутаттары сунушту кабыл алып, 2015 жылдын 20 октябрында эле токтом чыгарып берген. Унаалардын төлөм акысын көбөйткөнгө карабай, Жапалак унаа базары айына 800 миң сом гана төгүп турган. Кийин киреше көлөмүн Айтмамат Кадырбаев 600 миң сомго чейин азайтып салган. Көп өтпөй эле мэр Айтмамат Кадырбаев базарды жеке менчик сатуу сунушу шаардык кеңештин талкуусуна түшүп, ал үчүн көп талаш тартыш болгон. Киреше алып келген базарды жеке менчикке сатып жиберүүнү көздөгөн Кадырбаевдин тилеги орундалган эмес. Эгерде жеке менчикке сатууга шаардык кеңеш макулдугун берсе, анда Айтмамат Кадырбаев өзү ит бекерге башкалардын колу менен сатып алууну максат кылган. Базарды сатып ала албашына көзү жеткенден кийин кадимки коррупциялык схемалар аркылуу ээлеген кызматынан пайдаланып кирешени сол чөнтөккө солоп баштаган. Унаа базар жумасына 2 күн иштеп, 3500 даана унааны тейлейт. Анын ичинде жабык жайлардын төлөмү 300 сом. Алар жеке менчик ээлерине карайт. Алар төлөмдүн 50%-ын унаа базарга төгөт. 3500 унаанын бир күндүк төлөмү 350 миң сом. 2 күндө алардан 700 миң сом киреше түшөт. Айдын 4 жумасында 2 күн унаа базар иштейт. Ошентип жалпы унаалардан түшкөн киреше айына 2 миллион 800 миң сом. Биз унаа базардагы аренда төлөп отурган кафе, ашканалар, кызмат көрсөткөн майда ишканалар, акы төлөп токтогон стоянканы кошкон жокпуз. Мына ушундай кирешелүү базарда Айтмамат Кадырбаев көп жолу сатып жиберүүгө аракет кылган. Мындан дагы кызыгы, жакында эле унаа базардын жетекчиси шаардык кеңешке базардын 1 айлык киреше төлөмүн 400 миң сомго азайтып, аны бекитип берүү сунушу менен кайрылып, сунушу колдоо тапкан жок. Айына 2 миллион 800 миң сом киреше тапкан мэриянын балансындагы унаа базар мамлекет бюджетине 600 миң сом гана төгөт. Калган 2 миллион 200 миң сом кайда кетип жатат? Бердімұхамедов Капыстан Түркмен армиясынын согуш жөндөмдүүлүгүн текшерди. Түркмен ММКлары аскердик машыгуулар улуттук армиянын согушка жөндөмдүүлүгүн текшерүү максатында президенттин буйругу менен жүргүзүлгөнүн билдиришти. Маалыматтарга караганда 4 майда Түркмен президенти окуу машыгуу полигондорунун бирине күтүүсүздөн кирип барган. Мамлекет башчыга улуттук армияга келген заманбап аскердик аба техникалары тааныштырылган. Абадан коргонуу күчтөрү, кургактагы аскер түзүмдөрү, деңиз, аскер күчтөрү жана атайын багыттагы топтор шарттуу душманды. Анын ичинде диверсиялык топторду жок кылуу боюнча чеберчиликтерин көрсөтүштү деп жазышты расмий басылмалар. Президент былтыр августтагы текшерүүлөрүнүн биринде өзү дагы бир нече курал жаракты колдонууларын көрсөткөн. Аскердик машыгуулардан кийин 5 майда Гурбангулу Бердімұхамедов Коопсуздук кеңешинин көчмө жыйынын өткөрүп, мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисине сөгүш жарыялады. Чиновник кандай кемчилик кетиргени айтылган жок.
Сиздер интернет сайттарынан алынған жаңылыктарга ортоктош болдуңуздар. Эскерте кетсек, мында кеткен материалдар ар түркүн интернет сайттарынан алынып, биздин каналдын көз карашын билдирбейт. Студияда Азамат Жээнбеков болду. Кечиңиздер көңүлдүү өтсүн.